Шарк кеңештин төрагасы. 1 миллиард 400 миллионго бу? Общий кылып кеттим. Примерно эсептедиңер да? Мындай эсептедик да покачы. Ошого эмнелер кирип атат эми? Жалпы 12 проект. Анын ичинде баня, развлекательный центр, арка, кире беришинде арка, чыга беришинде эме фотозона, этнокомплекс бар. Бир. Самый. Биздин бир эле максатыбыз менен келгенбиз. Мен сиздерге дагы айткам. Бул урматтуу президентибиздин койгон тапшырмасы бул балыкчы шаарын өнүктүрүү, балыкчы шаарынын толугу менен мына инфраструктураларын түзүү. Ушак сөздөргө, башка нерселер менен алектенгенден алыс бололу. Жакынкы күндөрү өзүм айткандай эле буюрса, мына балыкчы шаарындагы чынын айтышыбыз керек, акыркы жылдары эч кандай мындай көңүл бурулбай калган экен. Биз убагында ушул жерде кичинебизде жүргөнүбүздө мына мясокомбинаттан тайнебиз элеватордон ун ташып, сонун жакшы шаар болгон бул жер. Бүгүнкү күндө эч жери мындай каралбай калыптыр. 12 багытта буюрса иштерди жүргүзөбүз. Бул жерде жолдордун буюрса бүгүн бардык техникалар келди. Мына жолдордун 2-3 күндүн ичинде азыр бүгүн да кыдырып көрөбүз. Жолдорду, элдерге шарттарды түзөбүз, тротуарларды бардыгын заманбап асфальт менен басып, мына ушул шаардын бир көркүнө чыгарабыз. Экинчиси бул көрктөндүрүү. Андан сырткары этнокомплексте биздин балдарыбыз, жаштарыбыз эс ала турган бир жакшы бир борбор салабыз деп атабыз. Балыкчы шаарынын айлампа жолун, круговойн билесиздер, толугу менен жакшынакыл туруп реконструкция кылабыз. Андан сырткары мына билесиздер, Бишкек шаарында биздин Ынтымак Ордонун көчөсүндө биз освещениялар коюлган жаңы түрдө. Мына азыр уже келди балыкчыга, буюрса кирип келди. Бул центральный көчөбүздү толугу менен мына ушул жарыктандыруу системаларын коебуз. То есть мындай айтканда, өзүңөр бир 2 ай, 3 айдын ичинде толук кандуу сөз менен эмес, иш менен мына жасалган жумуштарды көрүү болосуңар. Балыкчы шаарынын бардык шарттары түзөбүз. Мектептер, чынын айтыш керек, эскилиги жетиптир. Көп жерде мектептер салынган эмес, бала бакчалар жок. Мына ушул мектептерди дагы буюрса жаңы мектептерди салабыз азыр. Бүт биздин бала бакчадан баштап туруп, окуу жайга чейинки мына ушул шаарда окуган жаш балдарыбызга биринчи очередь шарттарды түзөбүз. Андан сырткары, бүгүнкү күнгө чейин укук коргоо органдары мына бардык нерсени текшерип көрүп, мыйзамсыз иштер кылынган болсо, мына ошолор бардыгы, мен башында эле айткам, мыйзамсыз акча каражаттар туура эмес пайдаланган болсо, анда мыйзам чегинде жоопко тартылат. Эң негизги маселе, урматтуу балыкчы шаарынын тургундары, бизге урматтуу президентибиз тапшырма койгондон кийин, өзүңүздөр жакшы билесиздер, балыкчы шаарынын жакшы бир шаарга айланышыбыз керек. Көп маселе бар. Сиздер жардам беришиңиздер керек. Ынтымак менен, ынтымак бар жерде береке болот. Бүгүнкү күндө ар бир кирген турист мына ушул балыкчы шаарына киргенде суктанып өтө турган болуш керек. Буюрса, выходной күнү, воскресенье күнү балыкчы шаарында 12 этаждуу ипотекалык үйлөрдүн курулушуна старт беребиз. Мына 2 күн, 3 күндөн кийин буюрса сиздер менен биргеликте ушул жерде 5000 квартира бүгүнкү күндө бир бөлмөлүү, 2 бөлмөлүү, 3 бөлмөлүү үйлөрдүн курулушу башталат. Азыр дагы бизде мына толук кандуу балдар келишти. Бир убакта аз эле жер, мэрия аз эле жер бөлүп берип койгон экен. Ал жерди биз Араб өнүктүрүү фондунун билесиздер, акча каражат которулган үй куруу боюнча мына ошол жерге ипотекалык үйлөрдүн
санын көрсөтүп биз Араб өнүктүрүү фондуна бергенбиз. Алар даярдык көргүнчө мамлекеттик ипотекалык компания жанында деле дагы мынакей мэриянын өзүнүн жери бар экен. Мэриянын жери болгондон кийин жалгыз бир адамдын колуна кетпеш керек. Бул элдин жери болуш керек. Ошон үчүн ошол 5000 үй бүлө Кудайым буйруса эмки жылы күз айларында толугу менен мына ушул Балыкчы шаарына үйгө муктаж болгон биздин жарандарыбыз мына ушул жерге кирет. Мен сиздерге кепилдик менен айта алам. Бул уже Кудайым буйруса көрүп атасыздар. Ипотекалык үйлөрдү бардык республика боюнча биздин урматтуу президентибиздин тапшырмасынын негизинде бардык жерлерде тапшырып келип атабыз. Мына буйруса жылдын ушул айдын аягында Каракол шаарында дагы үйлөр тапшырылат, ипотекалык үйлөр. Андан кийин уже Чолпон Атада салынып атат. Мына Балыкчыга элге дагы сөз бергенбиз. Мына ушул воскресенье күнү буйруса бул жердин курулуш иштери башталат. Андан сырткары урматтуу Балык шаарынын тургундары, мына ушул жерде жетекчилер отурат. Мындан кийин бул жерде бардык нерсе ачык айкын болот. Урматтуу биздин УКМКнын төрагасы Камчыбек Кырышаевич мына бүгүн эртең менен жыйын өткөрдү. Жакын арада Кудайым буйруса өзү дагы келет. Камчыбек Кырышаевич Балыкчы шаарында бир дагы тазалыкта техника жок экен. Бир техника жок экен, таза, жаңы. Мына Камчыбек Кырышаевич өзү 100 миллион Балыкчы шаарына ошол спецтехникага акча каражат бөлдү. 2-3 күндүн ичинде 2-3 күндүн ичинде ал акча каражат келип түшөт. Камчыбек Кырышаевич ушул акча каражатты Балыкчы шаарына 22 жаңы спецтехниканы мына ушул жерге бизге түз заводдон Кытайдан келип туруп бизге келет. Бул дагы мына жолдорубузду оңдоп, бардык жарыктандыруулар бүтүп, Кудайым буйруса мына ушул техникалар мен ойлоп атам, бир айдын ичинде азыр келип калса, мына ушул шаарыбыздын тазалыгы эң биринчи. Экинчиден дайыма жуулуп туруш керек асфальттар. Бардык бүгүнкү күндө мына өнүккөн мамлекеттердин катарында кылып туруп эле мына ушул шаарды, ошол шаарга айланышыбыз керек. Соңкөл микрорайонунда дагы бир спорт комплексинин курулушун баштайбыз. Балдар үчүн мындай оюн-зоок борборун курабыз. Андан сырткары жакшы мына ушул Бишкекке барганда бардыңар билесиздер, банный комплекс бар. Мына ошол эле Сүмбүл деп коет Бишкекте. Ошол эле башка банялар бар. Мына ошого кошулуп туруп заманбап аялдардыкын өзүнчө, эркектердикин өзүнчө кылып туруп шартты түзөбүз. Ошондо бул нерсени эмне үчүн айтып атам? Билесиздер, мурун каралбай калган. Ушул шарттарды түзүп биз азыр тез аранын ичинде сиздерге 4-5 айдын ичинде бир жыйынтыкты жаңы жылга чейин жакшы жыйынтык көрсөтүп берсек, ушул балдарыңыздарды дагы Бишкекке алып барбай, ушул жерде мына бардык шарттар түзүлсө, ушул кеткен акча каражат ошо балыкчынын өзүндө эле калат. Балыкчы мындай айтканда Кыргызстаныбыздын эң өнүккөн шаарларынын бири болуш керек. Бул сөз менен эле эмес, Кудайга шүгүр, биз жасап келе атабыз. Кудайым буйруса, бул нерсеге бардык мүмкүнчүлүгүбүз дагы, күчүбүз дагы жетет. Мына сиздер менен биргеликте, ынтымак менен мына ушул мэрге коюлган тапшырма буюрса бул айттым, эртең менен кечке чейин, түнү менен күн уктабай иштейт. Эч кандай бардык курулуштарды текшерип, бүгүнкү күндө мына сиздер менен биргеликте ушул шарттарды түзөбүз. Анан мен дагы бир нерсени сиздерге баса белгилеп кетейин. Акча каражатынын бардыгы контролу биздин урматтуу Камчыбек Кырышаевичтин уже көзөмөлүндө. 1 сом келеби, расходтору, качествосы эптеп эле жасап коймой эмес. Мына ошо мен сиздерге айтып коеюн. Бул акча каражат боюнча эч кандай бир жанагы мүмкүнчүлүгү жок. Өзү каалагандай
расход кыла турган нерсе жок. Мен сиздерге ошону ачык эле айтып коеюн. Эмне үчүн дегенде, бардык жерде көрүп атабыз. Көрүп атасыздар. Мына кече дагы Кара Балта шаарынын мэри баягыда көрдүңүздөр. Шопоктун мэрин көрдүңүздөр. Токмок шаарынын мэрин көрдүңүздөр. Ошон үчүн ошондой болбош үчүн бардык сметалык анын үстүнөн УКМКнын кызматкерлери урматтуу биздин Камчыбек Кылычбаевич тапшырма берем деди. Бардыгы көзөмөлдөп турат. Мына сиздердин элдин көзөмөлүндө болот. Эл көрүп тургандан кийин эч нерсени жашыра турган нерсе жок. Биздин бир эле максатыбыз бар. Биздин бир максатыбыз балыкчы шаарын Кудайым буйруса ушул Лас-Вегас эмес, өнүккөн шаарлардын катарына киргизүү. Бардык шарттары менен. Бардыгы балыкчыдан качпай, балыкчыда жашайм деген, балыкчы шаары дегенде мындай гордость менен айта турган бир шаарга алып келебиз. Акча каражат мен сиздерге дагы бир жолу айтып кетейин. Буйруса 1 миллиард сом башталышына биздин урматтуу президентибиз өзү бөлүп берип атат. Камчыбек Кылычбаевич азыр айттым, полный спецтехникаларга бөлүнүп берип атат. Билесиздер, котельниң ардын бүгүнкү күндө бардык трубалар алмашылып жасалып атат. Автовокзал боюнча билесиздер бүтүп калды. Анан көлдүн жээктерин дагы азыр элдик пансионат кылабыз дагы бир жерде. Элдик пансионат. Бүт шарттарын түзүп беребиз. Мына ошол жерде мэриянын балансында болот, элдер эс алганга дагы шарттарды түзүп беребиз. Мындай нерсе урматтуу жыйындын катышуучулары 30 жылда дагы бирөө жасап берген эмес. Ошонун бардыгы биз урматтуу президентибизге ыраазычылык билдиришибиз керек. Мына өзүңөр иштерди айткандай эле көрөсүздөр. Балыкчы шаарына дагы убакыт саат келип жетти. Мен унутуп калыпмын. Мына ушул Камчыбек Кылычбаевич берип аткан спецтехникалардын ичинде, андан сырткары, балыкчы шаарына 10 автобус бар. Бул ушул 10 автобус жаңы электроавтобустар мына шаардыктарыбызды көрүлүп этет. Мындан ары жеке менчик деген болбойт. Мына ушул мэриянын балансында мамлекеттик автобустар, мына көрүп атасыздар, Бишкекте деле бир ызычуу болгон, жаңы автобустар келгенде маршрут менен. Биз качанга чейин илгерки Советтер Союзундагы убакыттан арылышыбыз керек. Азыр 21-кылым. Мына ушул 10 автобус дагы келет. 3 линияда атат, уктуңуздар. Мына сиздерди мына ошо мамлекеттик бүгүнкү күндөгү мэриянын автобустары көрүлүп этип туруп, сиздерди жеткире турган жерге жеткирет.